Бейиш нуру. Келиңиз, көр тиричиликтин иштеринен бир аз алыстап, ааламга, жан дүйнөбүзгө ой жүгүртүп көрөлү. Биз бул дүйнөгө келген күндөн баштап жообун издеген бир нече суроолор бар. Мен киммин? Кайдан келе жатам? Кайда баратам? Кимдин мээрими менен ушинтип башкарылып жатам? Мага көз салып, мени башкарып жаткан ким? Ал менден эмнени талап кылып жатат? Дүйнөдөгү ушул иш-аракеттер, процесстер деги эмне? Адам төрөлөт, кайра өлөт. Келгендер кетип, кеткендер кайткан жок. Бул кубулуштар деги эмне? Чынында бул суроолор көптөгөн философторду түйшөлткөн оор суроолор. Ушул чоң ааламда өзүн жалгыз сезген адамдардын суроолору бул суроолор. Бул суроолорго ар ким ар кандай жооп берген. Бирөөлөр бул аалам, бул барлык болгону кокустуктан пайда болгон система десе, кээ бирлери бул барлык бир нече күчтүн бири-бирине жардамдашуусу менен болгон дешет. А кээ бирлери болсо бул аалам негизи жок. Бул көзүбүзгө көрүнгөндөр болгону бир кыял кубулуш деп эсептешкен. Албетте бул жооптор айласыздыктан айтылган, далилсиз, негизсиз, түгүл кээ биркилери күлкүлүү жооптор. Жүрөктү ойгон ушул суроолорго бир зат так жооп берди. Ошол зат адамзаттын ушул оор мүшкүлүн чечип бере алды. Ал зат пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал өзүнүн алып келген ислам деген нуру менен адамзаттын 4/1 нурданткан. Миңдеген философтор жообун таба албаган оор суроолорго оңой эле жооп берген. Ал даават менен келген кезде байлыгы да, бийлиги да, кол алдында иштеген философтору да, же бир китепканасы да жок эле. Жалгыз жетим болчу. Мүнөзүнүн тазалыгынан, улуу адеп ахлагынан улам ага достор эле эмес, душмандары да ишенчү. Душмандары аны өлтүрөбүз деп чогулткан акчаларын бири-бирине ишенбей кайра ага сактап берчи деп алып келишчү. Душмандары да ага Аль-Амин, башкача айтканда, чынчыл дешчү. Анткени өмүрүндө бир да жолу жалган айткан эмес. Ал бүткүл улуу адеп ахлактарды өзүндө алып жүрчү. Жумшактык да, сылыктык да, кайрымдуулук да, боорукердик да, мээримдүүлүк да эң мыкты көрүнүштө анда бар болчу. Жүзү жылмайып турчу. Башкаларга жумшактык менен мамиле кылчу. Айбаттуулукка келгенде баарын таң калтырган айбаттуулугу, коркпостугу бар эле. Айгышкан катуу согуштарда сахабалар да анын артына жашынышчу. Кандай түйшүк болсо да ал тик туруп берген. Дин жаюуда да эң эле туруктуу эле. Ал бир ишарат менен айды экиге бөлгөн. Эй адамдар, бул дүйнөдө милдетиңер бар. Жалгыз болгон Аллах бар. Ага баш ийишибиз керек. Ал өзүнүн эбегейсиз кооз жаратыктары менен бизге өзүн таанытып жатат. Бизден да өзүн таанып, ага ибадат кылуубузду талап кылып жатат. Анын шериги жок. Төрөгөн да эмес, төрөлгөн да эмес. Чексиз күчтүн, илимдин ээси. Убакытка жана бир жерге көз каранды эмес. Жүрөгүбүздөгү эң жашыруун сырларды да билүүчү. Муктаждыктарыбызды чечип берген бир гана ал. Ааламды кичинекей бөлмөнү башкаргандай башкарат. Тоолор, булуттар анын буйругу менен аракет кылышат. Аалам анын буйругу менен тазаланып жатат. Бизди ушунчалык сүйгөндүктөн ааламды бизге кызматчы кылып койгон. Буйругуна баш ийгендерди бейишине алат деп ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамзатка кайрылууда. Аллахтын барлыгына далил каалайсыңбы? Анда көзүңдү ач, айлананы карачы. Ар бир жаратык Аллахты таанытып көрсөтүүдө. Кургак топурактан, кургак бутактардан чыккан суулуу, таттуу, витаминге бай мөмөлөр, окшошу жок анарлар, зайтун, инжир баары Аллахтын бар экенин далилдеп турат. Тоодой болгон дарактын программасы кичинекей урукта сакталып жатат. Инсанга тиешелүү бир нече китепканаларга да батпай турган маалыматты инсандын ДНКсында сактап койгон. Кургак бир жыгач кантип сага ушундай кооз, таттуу, ар түрдүү мөмөлөрдү бериши мүмкүн? Бири-бирин тааныбаган макулуктар
кантип бири-бирине жардам берүүсү мүмкүн. Ушундай таң калыштуу система кантип эле өзүнөн өзү болуп калуусу мүмкүн. Ааламдагы нерселердин санынчалык далилдөөчүсү бар болгон Аллахты акылы бар адам четке кага албайт. Куран аяттары жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткандары күн өткөн сайын жаңы илимдер менен далилденип ачыкка чыгууда. Атүгүл кээ биркилерин илим эми гана далилдеп, эми гана жетип олтурат. Демек, анын сөздөрү ойнон чыккан эмес. Тескерисинче, ага Аллах айттырып жатат. Анын алып келген дини 14 кылым мурунку адамдардын жашоо шартына ылайык келсе, азыркы күндүн адамдарынын жашоосуна да ылайык келип, жашоосу жакшы нукка бурулууда. Бул дин албетте 14 кылым кийинки доорго да толук ылайык келери шексиз. Адамзаттын азыркы күндө глобалдык проблемаларынын, жүрөгүн сыккан мүшкүлдөрүнүн, жоопсуз калган суроолорунун ачкычы бир гана Куранда жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө. Албетте буларды баамдаган адам аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиши керек. Аллахтан башка кудай жок жана Мухаммад анын кулу, элчиси деп анын үммөтүнүн катарына киришибиз керек. Эки дүйнөнүн бактылуулук ачкычы анда. Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.